Арбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Сиздер менен Искендер Шашиев, саясаттануучу, экономист. Жана ошол дүйнө жүзүндөгү кандай согуштук жаңылыктар болуп атканын карасак, жаңылыктар көп. Суданда согуш уланып жатат. Дарфурдун, Кордофандын тегерегинде атышуулар кызуу. Пакистан менен Афганистан дагы кычашып атат. Мисалы үчүн Пакистан айтып атат, Кандагарга бомба ыргыттык, бомба ыргыткан аркасы менен Хайбатулла Ахунзада, талиптердин эң башкы лидери жок кылынды деп айтып жатышат. Бирок ошо менен бирге бир да маалымат булак аны тастыктабай жатат. Эл аралык байкоочулар, серепчилер, чалгынчылар жана ошол чалгындоо маалыматты ачыкка чыгаргандар жана Талибандын өзүнүн расмий өкмөтү унчукпай жатат да. Өлтүрүлдү, өлтүргөн жокпу? Белгисиз. Бирок Пакистан менен Афганистандын ортосунда согуш күчөдө. Дал ушундай эле Камбоджа жана Таиланддын ортосунда атышуулар тынч элек, ошо чегаранын жанында атышуулар уланып жатат. Андан сырткары Колумбияда элменчө өлтүрүлгөнү менен баары бир картелдин жана милициянын ортосундагы кагылышуулар кездешип жатат. Бирок баары эки согушту эле карашат. Украина менен Орусиянын ортосуна жана Иран менен АКШнын ортосуна. Бирок Украина менен Орусиянын ортосундагы согуш анчалык байкалбай калды акыркы күндөрү. Иран баарын мындай басып каптап атат да. Украинага Орусия болуп көрбөгөндөй дрон жана ракеталар менен атты. 700дөн 709дан ашык ушундай өткөн түндөрү ракеталар жана дрондор учту. Киевке да түйдү. Бирок ошо менен бирге Украинадагы жаман катуу тиштенип атат. Алар деген Украинанын аскерлери кээ бир айылдарга кирип, контр чабуул жасап, жерлерди кайтарып атат. Ошол боюнча дагы орустардын Z-блогерлери, жоксо аскер блогерлери жазып атат. Кээ бирлер айтат, ушол украиндиктер жасалма интеллект менен иштеген дрондордун үйүрлөрүн өздөштүрдү мыкты. Бир дрон оператору, бир бригада дрон менен иштеген FPV. Алар деген ошол дрондорду чыгарышат 4дөн, 2ден, 5ден дейт, кээ бир учурда 100дөн дейт ошол дрондорду чыгарып туруп. Анан бир эле оператор 6-7 дрондук группа менен башкара алат экен дейт. Дрондордун бригадасы ошо дрондорду асманга учуруп туруп, бир районго жиберет, ошол райондон дрондор учат, калганын баарын өзлөрү жасайт да. Эми оператордун улам байкоосу кереги жок да, ошол үйүр учуп барып эле өзү чечимдерди кабыл алып эле, өзү мындай буталарды таап, аныктап, соккуларды жасап баштады да. Жасалма интеллектти украиндиктер кеңири колдоно баштады. Ошого аябай нааразы болуп жатышат. Орусиялык Z-блогерлер айтып атышат, биздин өкмөт эмне үчүн, биздин мамлекет эмне үчүн ошондой деңгээлге жетпей атат, карагылачы, могу украиндиктерди. Биздин эле туугандар дейт, ошол эле орустар дейт, бирок ушуну кантип алар өздөштүрдү дейт. Бүт дүйнө жардам берсе дагы баары бир бизге деле Кытай жардам берип атпайбы, украиндиктердин эле жабдыктарын жарымы Кытайдан болуп атпайбы деп айтып жатат. Артан ошол рациялар, мисалы үчүн жадыганса, Baofeng Кытайдын биз страйкболдо колдонгон Кытайдын рациялары бар, 2 километрге аткан. Бирок ал аябай жаман мындай корголгон эмес да, анын жыштыктарын жеңил кармап алып укса болот. Дал ошондой эле украиндиктер ошол Орусиянын аскерлеринин жыштыктарын кармап, Baofeng аркылуу угуп атышат да, алар эмне деп атканын, жана ошону чалгындап, алдын ала алып, аларга ошондой катуу соккуларды узатып атышат. Украиндиктер ошого орусиялык Z-блогерлер жана аскерлер өтө нааразы болуп атат да, өзүнүн өкмөтүнө. Бирок ошо менен бирге дагы Орусияда чоң ушундай холдингдер, группалар майда барат, ошо мал багуучуларды кысып атат, алардын малы ооруп атат жаман деп, бактериялык ошол оорулар болуп атат деп жок кылып атат, карантин кылып. Бирок ошо менен бирге интернеттен изилдеп карап көрсөм, ал оорулар жеңил дарылар, антибиотиктер менен дарыланат экен. Ошондуктан бул деген мындай жөн эле конкуренттерди жок кылуу окшойт да. Анткени тазасынан алганда ошол мал дарылгандан кийин андан ары ити таза болуп кала берет да. Негизи мал өлүп калышы ыктымал, 2 сутканын ичинде температурасы көтөрүлүп өзүн жаман сезип. Бирок баары эмес. Мындайын айтканда, бир үйүрдө 30-20% мал ушинтип өлөт экен, калгандары бир аз ооруп туруп кайра калыбына келет экен. Ал эми дарыларды өз убагында берсе, бир да мал өлбөйт экен да, ошол адамга да зыяны жок, адамга жукпайт экен ал оору. Бирок эттин сапатын начарлатат, этте токсиндер пайда болот. Анан ошол эт тазаланыш үчүн дагы ошол малды сойбой кое туруп бир нече күн кармаш керек экен да, 1-2 ай кармаш керек экен сойбой. Бирок кантсе да Орусияда ошондой эпидемия болуп атат деп аларды сойдуруп атат. Анан ушул нерсеге аябай эл терс көз кароодо. Албетте расмий түрдө ушуну дагы тиешелүү органдар, ветеринарияда текшерип чыгып өзүнүн пикирин айтыш керек. Кыргызстанга ал оору келдиби, келген жокпу? Кээ бир маалыматтар боюнча биздин аймактарда да акырындап тарап атат ал бактериялык оору. Бирок мурун деле бар болчу дейт, бирок мурун аны байкашчу эмес дейт. Азыр кескен ушундай бөлө баштады, байкай башташты дейт ветеринарлар. Албетте Иран менен АКШнын ортосундагы согушка кайрылабыз. Анткени бул номер 1 дүйнө жүзүндөгү ошол жаңылыктардан. Мен ойлойм, негизи ошол Израилдин жарандары дүйнө жүзүндөгү массалык маалымат каражаттарын кармагандыктанбы, бирок мындай сөзү бар, өзүлөрү тамашалап айтышат, башкалар да айтышат, no juice, no news деп. Эгерде силердин согушуңарда еврейлер катышпаса дейт, анда ал жөнүндө бир да дүйнөлүк маалыматтык каражат жазбайт деп айтып жатышат да. Тескерисинче, эгерде еврейлер катышса, жаманбы, жакшыбы көрсөтүлөбү, ошондо дейт бүт дүйнөлүк ушу массалык маалымат каражаттар жазат экен да. Ошол чын эле окшойт.
Ал 16-17 мартта кандай нерселер болуп кетти ошол жерде. Албетте эң мындай текшерилген маалыматтарды карайбыз. Бир нече кичине адап ахлактуу дүйнөлүк аты бар мындай өзүн текшерген маалыматтык булактарга таянсак, Reuters, AP, эл аралык согуштарды изилдөө институту, Fox News жана башка ушуларды карасак, Иранда американдык, израилдик соккулар уланып жатат. Иранда Тегеранга соккулар уланып атат, Харкадагы соккуларды улантышты. Анан албетте ошол согуштар токтобой жатат. Иракта, Багдадта ушундай атуулар дагы болду АКШнын элчилигине жана АКШнын базаларына. Иран бүт ушул Израилге дрондорду жиберип атат. Ошол Берчава деген аймагына да түштү дейт, Тель-Авивке да түштү дрондор. Албетте көбүнчө кассеталык кайра дүрмөттөр колдонулуп жатат, кайра чачырап жатат ушул кассеталык боеприпастар. Сауд Аравияга да атуулар болду, америкалык авиабазага түштү. Негизи 14 мартта ийгиликтүү тийиптир Иран ошол Ирактагы жана Сауд Аравиядагы америкалык базаларга. Алар боюнча жаңылыктар азыр эле ачылып атат да. Ормуз булуңу Иран дагы эле аны кармап жатат. Ормуз булуңдан 1-2 танкерди кайра сокконго аракет кылгандан кийин танкерлер токтоп калды, транспондерлер өчүрүлдү. Бүгүнкү күнү ошо бир корейлик олигарх боюнча мындай уламыш таралып жатат. Согуш башталарынын астында ал деген ошол бүт дүйнө жүзүндөгү иштебеген, бирок мындай кичине жарактуу колдонгон танкерлерди сатып алып, ушу жакынкы чыгышта Ормуз булуңунун аркы жана бир-эки жагында токтоп койгон экен да. Андан ошол нефть танкерлери токтогондон кийин ал деген ушундай сунуш кылып жатыптыр нерсени. Силер деген ошол танкердин акчасын экономдош үчүн менин танкерлериме турган нефтти куйгандан кийин мен складка таргаларды колдоном, анан ошондо арендасын азыраак алам, төлөйсүңөр мага, бирок ошентип сиздер нефтти сактайсыңар, анан согуш бүткөндөн кийин кайра андан ары алып барасыңар деп сунуш кылаттыр. Ошондо сунушка көп нефть ташыган компаниялар макул болоттур. Анан баары айтып атат да, ушул бир балени билет, Корея олигарх алдын ала көп нерсени көрөт экен. Ушуну байкаш керек экен, ошол согуш башталарынын астында негедир ошол билип калыптыр согуш башталарын деп. Ушундай сөздөр айтылып жатат. Анан кийин ошол видео астына жазам, аракет кылам. Анан албетте АКШ менен Израиль авиа соккуларды улантууда, дрондор илинип турат. Асманда аябай жапысында бийиктикте. Автомат менен атчудай, бирок ошол негизи КСИРдин күчтөрү басич андан качып мындай коргоно албай жатышат. Ошол аскер инфраструктурасын бүт жардырып атат. Бирок негизи өзү Пезешкиан жана ошол эле Аракчи жана башка алар жүрүп атышат. Аларды эч ким бомбалабайт көчөдө, бирок алар деген негизи тынч жарандар өзүнүн тарапташтарынын чоң массасы менен жүрөт көчөлөрдө. Ошондуктан аларды уялып атышат бомбалаганга америкалыктар жана израилдиктер. Бирок израилдиктер айтып атат, кичине эле ушундай мүмкүнчүлүк болсо эле аларды да бомбалайбыз деп жатышат да. Ана албетте интернет 12 жолу өлтүрдү Нетаньяхунун видеолору чыгып атат. Мынакей мен тирүүмүн деп. Бирөөлөр айтып атат, жасалма интеллект менен 6 бармак жасап салыптыр деп. Бирөөлөр айтып атат, жок, Нетаньяху тирүү деп. Иши кылса маалыматтык согуш жаман уланып атат, аябай күчтүү болуп атат да. Ошол маалыматтык согуш албетте жасалма интеллекттин жардамы менен өтө ийгиликтүү болуп атат десек болот. Анткени ишенимдүү, жакшы, сапаттуу видеолор чыгып атат. Эми ишене албайсың да, Нетаньяху үчүн эле тирүүбү же өлгөнбү? Ошол маселе кызыктуу да. Керек болсо ушундай видеонун жардамы менен Трампты да өлтүрсө болот экен, калган баарын өлтүрсө болот экен. Жакында кыргыз саясатында дагы ошол президенттик шайлоодон ушул жасалма интеллект менен жасалган чоң сапаттуу видеолордун далайын дагы көрөт окшойбуз да. Ушундай ой келет. Анан албетте ошол Мачтаба Хаменейнин көп маалыматтык булактар айтып атат, жарадар өлдү дейт, баягы же болбосо бети аябай начар болду. Эң жалпы маалыматтар айтып атат, ошол жарадар анан иштей албай атат дейт да, чечим кыла албай атат, мындай ишке кирише албай атат деп айтып жатышат. Бирок кайра эле туугандар, бул маалыматтык согуш буга ишене албайбыз да. Москвага кетти деп атышат, Москвага тастыкталбай атат да. Бирок ошол 1-2 басылма жана дүйнөлүк басылмалар ошол 1-2 басылма таянып ушуну Москвага кетиптир деп айтып атышат. Тастыкталбай атат. Анан ошол АКШда айтуусу боюнча алардын саясатчыларын 200дөн ашык америкалык аскер набыт болгонго жакын болду, баягы жарадар болду. Бирок ошол жалпысынан набыт болгон тастыкталган маалыматты Центком берген 18 киши дейт америкалыктар. Бирок ошол саясий адамдары ошо Трамп жана башка эч ким эчтеке боло элек АКШда. Бирок Трамп суу ичкенге коруп калыптыр, анткени аны коомдук жерлерден ага даярдап берген сууну бирде тийбейт дейт. Аны байкап калыштыр ошо журналисттер. Анткени дейт, чын эле ошо бул өзүнүн өмүрү үчүн коркуп жатат го дейт. Муну уулантып ийеби деп ушуну абайлайт экен да, аябай. Бир да жүктөөчү, авиа ташуучу кеме
сынган жок, ремонтко турган жок. Ак үй жана Пентагон жана дүйнөлүк аскери серепчилер, чалгын серепчилер муну тастыктабай жатат. Аябай көп фейк видеолор тарады. Авианосецтер баягы түтүн улап ушул жерден бир нече сокку болду, жоголду деп. Бирок чыны мындай да. Бир жумага жетпей америкалык стратотанкерлер экөө тең учту, бирөөсү конуп аткан, бирөөсү учуп аткан. Стратотанкер деген бул килейген мындай учак. Анын канатынын астында жана ичинде килейген ушундай авиациялык керосин менен толтурулган цистерналар бар. Ал асмандан учуп туруп ушул учактарды, кыргыч учактарды башкаларын заправка кылат да, бензин куят, керосин, авиациялык керосин куят атайын ушундай шлангтар менен. Бирок ошол нерсеси чын эле жарылыптыр. Учуп конуп атканда бирөөсү учуп аткан, бирөөсү конуп аткан, учуп атканы учуп уланта берди, конуп атканы жерге түштү дагы, жарылды. Жарылгандан кийин 6 ошонун ичиндеги отуруп аткан команда, экипаж набыт болду бир заматта да. Ошондой нерсе бул тастыкталды. Муну дагы ошол АКШлар өзүлөр мойнуна алды. Ал эми Абрахам Линкольнга сокку болду, ал деген түтүп атат, чоң мындай ракеталар тийди деп айтуулар болду, бирок ал эч ким аны тастыктабай атат. Ошол Кытайдын дагы, Орусиянын дагы расмий булактар аны тастыктабай жатат. Бирок расмий эмес булактар албетте көп ушундай видеолор жасап жатат. Ал эми негизи кампаларды тогонго жана ошол күйүүчү майды алганга портко барган дейт. Алыс эмес, кайра ошол порттон согуш майданына жакындап баратат дейт. Авиа жүктөштөр сына элек. Бирок мурун маалымат жеткен, Кытайлар аябай көп ушундай гипер үндүк тез учуучу жана ПВОду тоотпогон ракеталарды берген Кытайга. Эмнегедир алар колдонулган жок. Же болбосо колдонулганда үйрөнүшкөн жок ирандыктар. Же болбосо ошол ирандыктар аны ийгиликтүү колдоно албай калды. Же болбосо алар чын эле сапаттуу эмес экенби, баягы ПВО аларды уруп түшүрүп атса керек деген ойлор келет да. Бирок ал боюнча маалымат такыр нөл да. Ошол АКШ жакшы өзүнүн сырларын сактайт окшойт. Анан унутпагыла, азыр мен сүйлөп аткан YouTube'дагы серверлер АКШда, анын уюштуруучулары АКШнын жана Израилдин жарандыгында да. Ошон үчүн ушуну бүт маалымат контролдун астында болушу ыктымал. Ошол бүгүн дагы кээ бир маалыматтар боюнча ошол Беньямин Нетаньяху дейт, Борбор Азиядагы интернетти чектеш керек дейт. Анткени Борбор Азиядан аябай көп ушундай каргыш жана жаман нерселер жана фейктер келип атат дейт. Дал ошол Борбор Азияда биздин аймактарда дейт ушундай негедир маалыматтык басым жогору болуп жатат деп айтылып жатат да. Бирок ал да жаңылык, тастыкталган жок. Израилдик ушундай кандайдыр бир булактар текшерип көрсөк бар экенби десе тапкан жокпуз да. Ошон үчүн бул дагы фейк болуп калбасын да. Анан албетте согуш кантип бүтүшү ыктымал деп карасак, согуштун бүтүрүшү аябай татаал да. Мен ушул жерден бир нерсени ушундай талкуулагым келет эле. Эң негизгиси бүгүнкү күнү согушта Америка менен Израиль декапитация стратегиясын колдонуп жатат. Бул эмне деген билдирет? Декапитация, капита деген бул латин тилинде баш деген сөз да. Мисалы үчүн капитализм деген сөз бул деген баш менен иштөө деп которулат да. А капита деген бул деген ошол декапита деген бул башты кесүү деген сөз да. Булар деген азыр ушундай стратегия менен иштеп жатышат. Стратегия боюнча булар ошо бүт лидерлерин жогорку деңгээлде, орто деңгээлде жана кичи деңгээлде өлтүрүп атышат. Алардын эсептөөсү боюнча ушундай лидерлердин саны анча көп эмес. Ошондуктан аларга ушундай мүмкүнчүлүк болот ошол лидерлерди жок кылганга. Ал эми ошол лидерлерди ийгиликтүү жок кылса дагы армия токтобу? Ошону алдын алып, мисалы үчүн Ирандын армиясы ушул бөлүштүрүлгөн же децентрализация болгон системаны түзгөн, атайын приказдарды, буйруктарды кагаздарга жазып, ар кайсы абалда ошол кагазды аласың, ачасың жана окуйсуң. Кандай абал гана болбосун, ушул жерден андан ары кандай иш алып барарыңды көрөсүң деп айтты эле да. Бирок бул нерсеси канчалык ийгиликтүү, канчалык натыйжалуу болуп жатат, муну айтыш кыйын болуп жатат эмгичекте. Анткени мындайдан карасак, ошол эгерде элдин кыжырына тийсе, шииттердин фанатиктери көп, 2 миллионго чукул дейт. 100 миллиондук Иранда 2 миллион шиит бар да, ошол. Дал ошол киширдин кызматкерлери, басич жана аскерлер, солдаттар, анын арасында ошол көп кызматтагы, жогорку кызматтагы адамдар. Ошолардын баарын эгерде өлтүрсө, чын эле согуш токтой алабы? Чын эле элдер коркуп анан экинчи согушпай коебу? Мисалы үчүн, Борбор Азияда ошондой төңкөрүш болгондо, Советтер Союзу согушканда, Советтер Союзу басмач деп аталган ушул жергиликтүү биздин аталарыбыздын бир бөлүгү эркиндик үчүн согушкан. Алар менен согушканда ал согуш 1916 жылдан 1936 жылга чейин уланган. Ушунча узак убакыт уланган да. Ошондо согушту токтотуу бир гана жол менен болгон. Бул деген элге келип туруп, Советтер бийлиги кайра биз силерге ушул жаңы модернизация кылабыз, мектептерди салабыз, колхоз, совхоздорду салабыз, үйлөрдү куруп беребиз, заводдорду куруп беребиз, балдарыңарды окутабыз, сабатсыздыкты жоёбуз, аялдарга мындай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү беребиз, бай кылабыз, баарын бирдей кедейлердин баарын көтөрөбүз дегенден кийин гана
согуш токтой баштаган, басаңдай баштаган. Ошондо каракчылар баягы согушту улантканда каракчылар деп, басмачылар деп караланган адамдар, алар тескерисинче жаман көрүндүү болуп калган да. Бирок ага чейин алар мекенди бошотуу боюнча ушундай чоң баатырлар деп эсептелинчи. Дал ошол эле нерсе менен булар токтото алды да ушул нерсени. Анан албетте суроо ирандыктарды ошентип менче кандайдыр бир жаңы план сунуштамайынча, ошол мурунку басичтин, ошол мурунку ксирдин жана артештин кайра ордун тапмайынча, дүйнөлүк коомчулук бүт биригип алып, араб өлкөлөрү жардам бермейинче бул эч бир токтотуш мүмкүн эмес го деген ойлор келет да. Ошондуктан туугандар, силер кандай дейсиздер? Ушундай эгерде чын эле командирлерин жогорку деңгээлде, орто деңгээлде, кичи деңгээлде ушуну өлтүрө берсе, согушту токтотуш мүмкүнбү Иранда? Мен ойлойм, эгерде мындайынан алсак, айла алсак, ошол 2 миллион адамдан дагы эле ошол 20-30 жылга чейин согушту улантканга күчү жетет фанатиктердин да. Алар деген мындайынан айтканда логика менен иштебейт, прагматизм менен иштебейт, алар деген дин менен иштейт. Дин боюнча шейит кетсең, ошо шиит дегенде сөз ошондон келип чыкса керек биздин тилде. Шахид болуп кетсең, анда дүзмө-түз ушул жанатка барасың дейт да. Ошондуктан алар ошол өлүмгө даяр да, албетте капырлар менен согушканга даяр. Алар деген Махди келатат деген деп ишенишет да, баягы орустар деп коебу, христиандарда мессия бар, Ыйса пайгамбар экинчи жолу келет деп. Шииттерде Али Махди деген түшүнүк бар. Ушул Кудай өзү Алинин мындай келбетине келип туруп түшкөн дейт жерге шиит ишениминде. Анан ал кошумча кайра келет дейт, кайра кайтарылганда ошол мусулмандар жеңет деп айтат да. Анан ошолор ошого ишенип дагы эле тынбай согуша алышат да. Ошондуктан бул нерсе токтолбос болуп калышы ыктымал. Бирок эгерде чын эле жөнөкөй эл күчтөнүп, колго курал алып, баягы куураган каршы революция кылса, ошондо гана алар жеңилет. Ага чейин мындай бири-бирден терип чыкса жеңилет да. Бирок бири-бирден терип чыкпаса, аны жеңиш кыйын болот да. Же болбосо Ливиядай болот, бул тынымсыз жарандык согушка айлана берет. Бирок ошол менен бирге Иран бул деген жөнөкөй өлкө эмес да. Иран дал ошол ар кайсы өлкөлөрдүн мындай бир жеринде жайгашкан, кулпу жеринде жайгашкан да, ал жерден көп жолдор өтөт. Демек, бул жерден эгерде чын эле ушундай иш аракеттерди уланта берсе, эч нерсе жакшы болбойт деп ойлосо болот да. Анткени бул узакка улануучу нерсе. Ошондой туугандар, Америка Кошмо Штаттарында өзүнүн сенатору Берни Сандерс айтып жатат, ошол Нетаньяху Трампты ушундай ийгиликсиз бүтүүчү согушка киргизди дейт, моюн сундурду дейт. Анан эми кантип ушул согушту токтоторун билбей жатат, эсип атат дейт Трамп. Азыркы маалда дейт, ошо 16 март, 17 мартка карай бизде 1200 ушундай тынч жаран өлдү дейт Иранда. 13 америкалык аскер набыт болду дейт. 3,2 миллион ирандык тынч жарандар ошол качкын болушту дейт, жерден качышты дейт. 773 киши Ливанда өлдү. 10 миңден ашык ирандыктар жарадар болду дейт азырынча. Жана ошол 12 күндүн ичинде дейт, ошо акыркы саноолор боюнча, жаңы саноолор даяр боло элек, 16,5 миллиард доллар кетирди дейт Трамп администрация деп ушинтип Берни Сандерс жинденип атат. Анын сырткары ошол Ормуз булуңунан ошол февралдын 25-инде эгерде 135 мисалы үчүн кеме өтсө, анын акырында согуш башталганда февралдын 28-инде ошол 128-98 кеме өтсө, анан ошол марттын 1-инде 18 кеме өтсө, андан кийин 2-2-1 кеме деп болуп баштады. Бүгүнкү күнгө чейин, мисалы үчүн март 16-сында 1 эле кеме өттү дейт. Март 15-инде мисалы үчүн ошол 0 кеме өттү дейт. Ошентип экономиканын баарын талкалап жатасыңар деп айтып атат да. Ошол Берни Сандерс дагы, ошол Трамптын дагы душмандары АКШда өзүнө каршы чыгышат. Анан албетте туугандар, бул деген өтө начар нерсе. Албетте, бирок бир жерден жок болсо, бир жерден бар болот экен. Азыр ошол Кытайдын дагы пландары күчөп атат. Ошол Кыргыз, Борбор Азия аркылуу, Кыргыз жергеси аркылуу ошо груздарды, жүктөрдү кытайлар кескин түрдө тез арада премиялык груздарды ташыйбыз дейт, Орусияны карай, Европаны карай. Ошондуктан азыр ушул жерден, ушул тараптан бизнестер өсө баштады. Сиздер ушуга көңүл буруңуздар, урматтуу биздин ишкерлерибиз, жана ошол чек араларда жашагандар, инфраструктура керек болуп калат жакында, балким ушул нерсени колго алыш керек болот да. Азыр ким колго алса, кайсы өлкө жакшы өздөштүрсө өзүнүн өлкөсү аркылуу, жолдор аркылуу, ошол өлкө байыйт да. Ошону менен бирге албетте биз деген ошо миссиябыз ушундай да, эч бир согушка кийгилишпей, дүйнөнү кайра калыбына келтириш үчүн ошол логистика маселесин чечип, өндүрүштүк маселесин чечкенге ушундай өлкө болуп калдык да азыркы маалда. Эми бул деген тынчтыкка жоруйлуу, жакшы нерсеге жоруйлуу да, ушундай кылалы. Анан албетте туугандар, биз деген бизнес план, техникалык, экономикалык мындай негиздемелер жазабыз. Эгерде банктар же инвесторлор сурап калса, ошо видеонун астында сүрөттөмөсүндө, видеонун эң астында башсаңар, дагы еще деген кнопкасы бар, ошону бассаңар аяктан чыгат. Сүрөттөмөсү, булактар жана башкалар. Ошол жерден телефон тапсаңар болот, WhatsAppка жазсаңар болот, бизнес план заказ кылсаңар болот. Анда эсе сиздер менен Искендер Шашиев, экономист жана саясаттануучу болду. Эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарийлерге жазгыла пикирлериңерди.